Москвада тажиктер менен жүргөн кыз жоолук салынып айылдашына турмушка чыгып кетиптир. Россияда иштеп жүргөн туугандар ачыгын айтканда чет жерде кылган кылык жоруктарыбыз туура эмес. Мен өзүмдүн башыман өткөн окуя менен бөлүшкүм келди. Бүгүн Акжол Махмудов менен Өзүр Жусупбеков да килемге чыгат. Кыргыз балбандары катышкан алгачкы беттештер 6 августта Бишкек убактысы боюнча саат 15:00 башталат. Акжол Махмудов 77 кг салмакта күч сынашат. Анын алгачкы атаандашы Панамерика оюндарынын жеңүүчүсү акшылык Камарбей. Ал эми Өзүр Жусупбеков 97 кг салмакта литвалык Миндаугас Вайнкектис менен беттешет. 25 жаштагы Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча Азиянын 3 жолку дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, 2020-жылкы Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси. 28 жаштагы Өзүр Жусупбеков болсо Азия чемпиону. Ошол эле мелдеште 3 жолу коло медаль тагынган. Ислам шериктештик оюндарында күмүш, Азия оюндарында коло байгеге татыган. 2020-жылкы Олимпиадага катышкан. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашта кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнөтүнү чала бериңиздер. Бишкекте өз жанын кыюуга аракет кылган жаран куткарылды. Окуя бүгүн 6 августта болгон. Эркек киши турак үйдөн 8 кабаттан секирип өз өмүрүнө кол салмакчы болгон. Куткаруучулар сүйлөшүү жолу менен аны өз жанын кыюудан баш тартууга көндүрүшкөн. Аталган жаран милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Видео ОКМ Мамат Багы, репортер КЖ. Абдумомунова 8 таштамы. Бала секирген жатат. Дарыгерлер нарында товарсыгына арматура сайылып калган өспүрүмдү аман алып калышты. Окуя 23-жылда болгон. 16 жаштагы бала курулушта иштеп жүргөндө бийиктиктен кулап товарсыгына 18 сантиметрлик арматура сайылып калган. Бейтаптын чоң кан тамырлары үзүлүп, жоон ичеги товарсыгы жабыркаганын облустук оорукананын директорунун орун басары Эламан Алиев билдирди. Кан көп кетип калгандыктан дарыгерлер кан куюп 5 саат бою оор операция жасашкан. Учурда өспүрүм айыгып үйүнө чыгарылганы айтылды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 55. Москвада тажиктер менен жүргөн кыз жоолук салынып айылдашына турмушка чыгып кетиптир. Россияда иштеп жүргөн туугандар ачыгын айтканда чет жерде кылган кылык жоруктарыбыз туура эмес. Мен өзүмдүн башыман өткөн окуя менен бөлүшкүм келди. Мен 2003-жылы туулгам, 21 жаштамын. Эл катары келгем Москвага иштөө үчүн. 2007-жылы туулган кыз менен жакшы эле ойдос үйлөнөм деп сүйлөшүп жүрдүм. Бир күнү жолугушууга өзү чакырып калды. Түн жарымда журмуштан чыгып жаңы эле үйгө келгем. Чарчап баргым келген эмес. Көңүлүм да тартпады. Жолуга албайм деп уктадым. Эртеси выходной болчу үйүнө бардым. Ал 3 жаштагы инисин карап үйдө олтурчу. 3 жыл мурда 9-классты бүтүрүп келген экен. Келгенде эле эжесинин квартирасындагы 198-жылкы бала менен сүйлөшүп жүрүп, чогуу макул болуп жатып коюшуптур. Анан 2 жыл жатып жүрүшкөнүн айтып берди. Мага эмнеге айтып жатасың десем, сага турмушка чыкпайм, баары убактылуу деп калды. Ал сөзү менен менен айткысы келгенин түшүнбөдүм. Көп балдар менен болдум, анан алдап кетти дейт. 14 жашында ушул кылыктарды кылып жүргөн кыздын ата-энеси жок бекен деп таңкалды. Ары жактан болсо мендеги шайтан азгырыгы, напсинин каалоосу менин моюмдан ороп алгандай болду. Кыздын айтканы кулагыма жаңырып барып,
Аны менен болгум дагы келип кетти. Бирок кыздын айткан намёгун түшүнбөгөнгө алып, эми туура келбесек мен башканы карай берейин деп кутулам. Анан бир күнү дагы чалып чакырып калды. Жумуштан чыгып барайын деп. Жумуштан чыгарда карасам уят видеолорду жиберип коюптур. Көрсө каалаганы эле ошол экен да. Менин жашоом оюм жок эле. Мамилемди токтотком. Кудайга жалынып дуба кылдым. Себеби тазалар үчүн деген хадисти угуп, ошол амалды кылам деген. Москвада ошол кызды кийин тажиктер менен жүргөнүн көп эле жолу көрдүм. Бир күнү кылган иштериңерди, таштаган кадамдарыңарды ойлонуп жасагыла. Мен чынында Москвага барганына өкүндүм. Көп нерсени көрдүм деп статусума жазып койсом, мага чалыптыр. Зачем сага ошентип жүрүп десем, тажиктердики жакшы болот. Жаман көңүлүм айланып кетти. Сага сөз жок деп блок кылып кутулдум. Маалымат булагы mekendеш.ru